Өсүмдүк майын чыгарган завод 30дан ашуун адамды иш менен камсыз кылып, бүгүнкү күндө 1000 тоннадан ашуун өсүмдүк майын сатыкка чыгарды. Быйыл өлкө өндүрүшү май менен камсыздоону 20%дан 40%га чейин өстүрсө, 2023 жылы майга болгон муктаждык 80%га чейин камсыздалып, импорттук майдын санын азайтууну көздөөдө. Айтып кетсек, бул Кыргызстан боюнча эң чоң агропромышленный холд өзүбүздүн өсүмдүк майларды көбөйткөн үчүн жазында, эрте жазда Россиядан биз сафлордун уруктарын алып келгенбиз. Высокорентабельный, высокоурожайный ошол уруктарды Кыргызстан боюнча 7 область боюнча себилди. Бүгүнкү күндө ушул бизде 3 цех бар. Ушул аталык өзгөн, Сузакта да бар, өзүңөр билесиңер. Люксембургда ачылган, бул уже 4-чү цех болуп атат. Президент Садыр Жапаров республиканын азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо тапшырмасын койгон. Ишкананын расмий ачылышына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев катышып, өндүрүштүн ишине күбө болду. Производительность цеха 14 тонн в сутки. Биздин цехке рафинатталбаган май келип түшүп, көп баскычтуу тазалоодон жана чыпкалоодон өтөт. Алгач май щелочтук рафинаттоодон өтүп, суу растворунда чыпкаланат. Андан соң ал атайын фильтрлерден агартылып, 220 градуска чейинки вакуумда керексиз жыттардан тазаланат. Соңунда жогорку ысык температурадагы майды 5 градуска чейин муздатып кристалдатабыз. Май ушинтип даярдалат. Келечекте биздин продукция чет өлкөлөргө импорттолуп, сатыкка чыгууга толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Май чыгаруучу завод универсалдуу. Мында өсүмдүк майынын баардык түрүн өндүрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Товар жогорку сапатта чыгарылып, Россия жана Казакстандан экспорттолуп алынып келинген суу майдан кем калышпайт. Учурда продукция ИАЭП жана башка бир катар өлкөлөрдүн атайын тастыктамасынан өткөн. Мы получаем готовое масло с цеха рафинации. Биз рафинатталган майларды мында кабыл алып, аны таңгактоо процессин баштайбыз. Бул биздин май бөлүштүрүп коюучу станогубуз. Бөтөлкөгө куюлган май азот дозаттарына жеткирилет. Азот менен толтуруу май таңгагы бузулбай, жакшы сапатта баруусу үчүн керек. Андан кийинки таңгактоонун маанилүү бөлүгү этикетка чаптап чыгарылган күнүн белгилөө үчүн аппарат менен бекитебиз. Соңку этабы таңгакталган майлар кампага жөнөтүлүп, сатуу бөлүмүнө өткөрүлөт. Азырынча завод майларды Россиядан алынып келген сафлордон өндүрүүдө. Бирок өлкөдөгү кластердик биримдиктер жакын арада өндүрүлүп, жергиликтүү дыйкандар өстүргөн күн караманы колдонуу үчүн Айыл чарба министрлиги кыргызстандык өндүрүүчүлөрдү шыктандырууда. Венера Осмокеева, Батма Искандарова, Азамат Жапаков, Ала-тоо 24.